Бишкек шаары Кыргыз ала тоосунун этегинде, Чүй өрөөнүнүн борбордук бөлүгүндө, Аламидин жана Аларча сууларынын шилендилеринен пайда болгон жантайыңкы түздүктөн орун алган. Деңиз деңгээлинен 750-900 метр бийиктикте турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын башкы шаары өзүнүн 144 жылдыгын белгилеп жатат. Бул албетте тарыхый чен менен алып караганда абдан эле жашкурак. Бишкек шаарынын өмүрү, таржымалы жана тарыхы тууралуу алдыдагы мүнөттөрдө кеңирээк токтолобуз. Борбор калаанын дал ушул аймактан орун алып калышы 1875 жылдын жаз айларында башталат. Ошол кезде Токмоктогу баардык административдик бийлик структуралары мурдагы Кокон чеби Пишпекке которулуп баштайт. Анткени Пишпек 9 жолдун тоомунда жайгашкан эле. Алматыдан, Караколдон, Нарындан жана Ташкенттен келген жолдор ушул жерден биригет эле. Ошондой эле Кытайдын Кашкарынан, Сырдария жана Фергана чөлкөмдөрүнөн келген кербен жолдор дагы ушул жерден өтчү. Башкача айтканда, ошол кезде уездик борбор үчүн мындан артык жерди табуу мүмкүн эмес болчу. Кыргызстандын аймагындагы шаарлардын калыптанышы боюнча изилдеп келем. Анан ушул Бишкек шаарынын тарыхын айтсак, Бишкек шаары ошол Орус империясына 1867 жылы кошулгандан баштап бул жерде ат почта, орусча айтканда конный почтовая станция деп коет, ошол почта бекети уюштурулган. Анан ошол жерде чабандестер иштеп, чабандестердин кыргыздар да иштеген. Анан бул Бишкек 1878 жылы уездик борбор шаарга айлантылган. Себеби ошол мезгилдеги архивдик маалыматтарга караганда, адабияттарга караганда Токмок шаары уездик борборго шаар катары андан ары өсүүнү үчүн анын айлана тегерегинде саздар тоскоолдук кылган. Жана ошо саздар болгонуна байланыштуу санитардык абал да начар болгон. Анан ошол себептен 1870 жылы Ташкенттин генерал губернатору Кауфман бул жерге иш сапары менен келип, анан Пишпек айыл менен таанышып, анан ошол Пишпекти уездик шаарга айлантуу чечим кабыл алган. Ошол эле жылы ген план түзүлүп, ага ылайык биринчи кварталдар жана гүл бакчалар пландаштырыла баштайт. Мына ушинтип алыстагы кичинекей шаар акырындан экономикалык жана маданий жактан өнүгө баштайт. 144 жыл аралыгында Борбор Азиядагы башка эч бир шаарга окшобогон мегаполиске айланып, геосаясий жана стратегиялык маанисин жылдан жылга бекемдеп келет. Кыргызстандын борбору Бишкек аталып калышынын себеби албетте баарыбызга эле кызык. Санжирадагы маалыматтарда Бишкек аттуу инсан мындан 4-5 кылым мурда жашаган. Тарыхчылар аны көчмөн кыргыз элине чарба маданиятын киргизген үчүн баатыр катары сыпаттаса, кийинки муун аны найза кылыч көтөргөн кадимки баатыр катары элестетет. Совет мезгилинде тагыраагы 1926 жылдан тарта Ордо кала Михаил Фрунзенин атынан аталып келген. Бирок Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта кайрадан тарыхый атын алууга аракеттер көрүлүп, учурда Ордо кала Бишкек баатырдын наамында аталып келет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бир жыл мурда дал ушул Эркиндик бульвары жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек баатырдын айкели орнотулган. Бүгүнкү күндө Бишкек Кыргыз Республикасынын борбору, жан дүйнөсү жана жүрөгү, анын саясий, экономикалык, илимий жана маданий борбору, негизги унаа түйүнү. Азыркы учурда биздин шаарыбыз жаңы жашоого толугу менен умтулууда, ал эркин ишкердик шарттарда алга карай кайра түзүлүүдө. Аймактын аянты 160 квадрат метр, калкынын саноосу 1 миллионго жакын адамга жетет. Бишкек республиканын мамлекеттик бийлигинин жогорку органдары, чет өлкөлүк мамлекеттердин элчиликтери жайгашкан жер. Бишкекте Кыргызстандын баардык өнөр жайынын көпчүлүк бөлүгү орун алган. Эң эле жигердүү өнүгүп жаткан өнөр жай тармактары болуп, машина куруу, текстил өндүрүшү, курулуш материалдары жана тамак аш өнөр жайлары болуп эсептелет. Мен мурда мамлекеттик кызматта мындан 17-18 жыл мурда иштеп кеттим. Ушу Бишкек шаарына вице-мэр болуп иштедим. Негизи менин ушу өмүрүм ушу 35-40 жылдын ичинде жараң ушу Бишкек шаары менен байланыштуу да. Кичинекейимден баштап ушул Бишкек шаарында эмгектенип келатам. Бишкек шаары ошон үчүн мен үчүн өтө кымбат. Бишкек шаарынын ошо гүлдөгөн шаар азыркы коңшу мамлекеттердин борборлоруна караганда бир канча кооз жашыл шаарга айландырыш биздин жашоочулар Бишкек шаары менен сыймыктана турган шаар болуш керек да. Анан эми Бишкек шаарына мэр болуп келгенден жооопкерчиликти мен сезип атам.
Себеби биз бардыгыбыз башка чет мамлекетке барабызбы же башка шаарларга, мамлекеттерге барабызбы, биз суктанып келебиз да, биздин шаарда, биздин мамлекетте ушундай болсо экен деп. Негизги максатым ушул. Эми башка шаарларга, Европанын шаарларын айтпай эле коеюн, башка мынагу Центральный Азиядагы шаарларды карап көрсөңүздөр, бизден алда канча озуп кеткен, алда канча кооз ушундай адам кызыга турат. Бирок ошол шаарлардан биздин артта калган акыбыз да жок. Кийинки жылдары Кыргызстанда жана анын аймактарында өндүрүштү рыноктук шартка ылайыкташтыруу максатында чарбанын бардык тармактарында экономикалык реформа жүргүзүлө баштаган. Натыйжада өндүрүшкө структуралык өзгөрүүлөр киргизилип, менчиктин ар түрдүү формасындагы ишканалар көбөйдү. Бишкек Кыргызстандын эл аралык туризм борбору болуу менен туристтерге көптөгөн ажайып жайларды тартуулай алат. Кала конокторунун жана туристтердин эс алуусу, сейилдөөчү эң башкы жана сүйүктүү жайы бул Бишкектин борбору болуп саналат. Бул жерде музейлердин, галереялардын, дүкөндөрдүн, сейил бактардын, гүл бакчалардын, аянттардын, ресторандардын жана кафелердин көпчүлүгү орун алган. Биз 90 миллиард сом Бишкек шаары бюджетти чогултабыз. 90 миллиардтын бизге 12% калтырат. Мисалы үчүн Москва шаарында 30% калат, Астана, Алматыда 20% калат. Биз 12%. Биздин шаардын өнүктүрүүгө биздин өзүбүздүн чогулткан налог тордон бизге 12% калтырып атат. Ушул маселени дагы шаардык кеңештеринин депутаттары менен мен сүйлөштүм. Өкмөткө да ушул маселени коюп атам. В принципе, бул маселе чечсек болот. Ошондой жолдор менен экономиканы чыңдап албасак, шаарды өнүктүрүшүбүз кыйын. Бул бир жагы. Экинчи жагы инвестиция тартышыбыз керек. Бишкек шаарынын экономикалык жана социалдык жактан башка дубандарга салыштырмалуу жогорку деңгээлде өнүккөн, саясий жактан Кыргызстандын борбору катары өзгөчөлөнгөн аймак. Шаарда өнөр жай, транспорт, байланыш, курулуш жана элди социалдык жактан тейлеген соода, илим, билим берүү, саламаттык сактоо жана башка тармактар өнүккөн. Основополагающими для нас являются требования горожан, они в чем заключаются? Все хотят, чтобы город позеленел. Бишкек шаардык кеңешинин бирден бир негизги максаты катары жашыл зоналарды калыбына келтирүү боюнча иштери жүргүзүлө баштады. Ал арада жүргүнчүлөрдү ташуу тартиби жөнүндө эреже кабыл алынды. Бишкек шаарынын аймагында жер участоктарды тескөө жана бөлүштүрүү боюнча 7 жобо кабыл алууга даярдалып жатат. Бүгүнкү күндө мэрия тарабынан жакынкы 5 жылга бардык перспективдүү пландар белгиленип, шаардын социалдык экономикалык өнүгүү программасын Бишкек шаардык кеңештин кароосуна киргизилди. Ушул тапта шаардыктардын негизги талабы шаарды жашылдандыруу, мурдакыдай борбордук Азиядагы эң жашыл шаар деп айтылгандай статуска алып келүү. Бул маселени чечүү үчүн комплекстүү планды иштеп чыгуу талап кылынат. Бул үчүн жөө адамдардын инфратүзүмүн түзүү, транспорттук альтернативдүү түрүн ишке киргизүү керек. Муну менен таза аба, кара түтүн проблемасын чечүүгө өбөлгө түзүлөт. Жыл сайын Бишкек жашыл чара муниципалдык ишканасы 10 миңден 15 миңге чейин бактарактарды өстүрүп келебиз. Бир мисалы үчүн 10 миң бактарак отургузулду. Андан тышкары көңүл бура баштадык. Кийинки жылдарда бул жолдун боюнда жашыл тосмо деп коебуз. Живой изгородтар бар да. Быйылкы эле жылы айта кетирген болсок, мына 200 миң живой изгород отургуздук. Колдон келишинче, конечно, жылдан жылга биз көбөйтүп атабыз. Кийинки бир 10 жылдын ичинде эгерде биз норманы сактап, ушу темпени кете турган болсок, бир 10-15 жылдын ичинде мурункудай болгон баягы жашыл шаарыбызды кайтарып ала алабыз. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын карамагында 183 миң даана бак-дарак бар. Алардын ичинде эң эскиси 1960-70 жылдары отургузулган бактар. Жолдор кеңейтилген учурда эски бактар кыйылып, анын ордуна пландын негизинде жаш бак-дарактар отургузулуп турат. Ордо калаада Бишкек шаары менен жашташ кылым карыта жашап келаткан бак-дарактардын бар экенин эч ким деле билбесе керек. Мисалы, Чүй Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишиндеги дал ушул эки бактын 122 жылдан ашык жашаганын илимий изилдөөчүлөр иликтеп чыгышкан экен. Учурда дал ушундай бактарды дагы коргоого алып, камкордук көрүлүп, булардын айланасы тосулуп, кайсы жылы тигилгендиги тууралуу маалыматтар, мындай тактачалар коюлат деп айтышты. Мындай белгилей кетсек, мындай ушундай кылым карыта жашаган бактардан Бишкек шаарында бардыгы болуп 120дан ашык.
Белгилей кетсек, акыркы жылдары унаа жолдорун салууда жана оңдоодо олуттуу жылыштар байкалып келет. Өнүккөн жана заманбап жол транспорттук инфратүзүмсүз экономиканын керектүү темпин өстүрүү мүмкүн эместигин баса көрсөттү. Жолдор бул экономикалык өнүгүүнүн негизги түзүүчүсү. Ошондой эле жаңы унаа жолдору Борбор калаа менен конуштардын экономикалык активдүүлүгүн кайра жандандырып жана аны жогорулатууга шарт түзөт. Ошол эле учурда ал жолдор менен жүрө турган коомдук транспорт тармагын жакшыртуу аракети дагы күч. Быйылкыга могу жылдын аягына ошо 140 автобусубуз келет. Андан тышкары 120 электробус сатып алып атабыз. Ал дагы октябрдын аягында, ноябрдын башында келет деп күтүлүүдө. Экинчи этап менен 110 автобус, 12 метрлик низкопольный шаардык автобус сатып алган турабыз. Ал дагы 23-жылдын биринчи бөлүгүндө келет деп күтүлүүдө. Андан тышкары ушу жергиликтүү бюджеттен 1 миллиард сом каралды. Шаардык кеңеш бекитип берди. Ошол акчага дагы биз майдын ортосунда келишим түзүп, ал дагы октябрдын аягына бир 100 даанага чейин автобус сатып алганга даярданып турабыз. Ал автобус, электробустардын баардыгы келгенде Борбор шаарыбыздын борбордук бөлүгүн биз микроавтобустардан бошотобуз деген максатыбыз бар. Бошоткондо сөзсүз түрдө тыгындарыбыз азаят. Элдерге дагы жүргөнүнө бир топ жеңилдиктер болот деп ойлойбуз. Борбор калаанын мэриясы шаардын бардык аймактарында, сейил бактарда, короолордо, жаңы конуштарда, социалдык объектилерде тышкы жарыктандырууларды жүргүзүп келет. Жыл сайын 10 миңден ашык чырактар жаңыланып, заманбап светодиоддук чырактар орнотулуп, Бишкек улам барган сайын жаркырап баратат. Азыр шаар мына акыркы 3 жылдын ичинде аябай жарыктандырылып келатат. Мисалы айта кетсек, бул 2019-жылга чейин жылына 2,5-3 миң даана шамчырак орнотулчу. Ошо 19-жылы биз 10.448 шамчырак коюлду, 20-жылы 13 миң коюлду, 21-жылы 9,5 миң койдук. Быйылкыга дагы биздин өзүбүздүн астыбызда бизге койгон план бар мэрия тарабынан. Быйыл дагы уже 8 миң шамчырак койгонго биз милдеттенебиз бар. Демек аны күндөн күнгө, жылдан жылга ошо шаарыбыз жарык болуп келатат. Бишкек Кыргызстандын улуттук маданиятынын борбору. Анда музыкалык жана драмалык театрлар, филармония, китепканалар, музейлер жайгашкан. Мындан сырткары илим жана билим берүү, Улуттук илимдер академиясы жана көп сандаган орто жана жогорку окуу жайлар тарабынан жүргүзүлөт. Шаарда 20 университет, институт, 9 академия бар. Ошондой эле мектептер жана бала бакчалардын чордону десек болот. Акыркы жылдары биздин балдарыбыз мисалы жалпы республикалык тестирлөөдөн, алтын тамгадан, республикалык олимпиадалардан акыркы 3 жылдан бери биринчи орундарды алып жүрүшөт. Ошондой эле Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгы тарабынан методикалык жактан мектептерге колдоо көрсөтүү үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп жатат. Мисалы, азыркы учурда бизде жаш мугалимдин программасы иштелип жатат. Ошондой эле мектептердин насаатчылык программасы иштелип жатат. Жаш мугалимдерди колдоо үчүн 2010-жылдан бери мэриянын тарабынан жаш мугалимдин депозити деген программа ишке ашырылып жатат. Бишкек ар бирибиз үчүн эң кымбаттуу жана сүйүктүү шаар. Биз бир чоң үй бүлө болсок, ал эми Бишкек биздин үйүбүз. Ал миңдеген адамдарга окууга, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө жана үй бүлө куруп, балдарын тарбиялаганга мүмкүнчүлүк берет. Бишкек заманбап шаарлардын катарын толуктап, жаңы боекторго боелуп, ийгиликтүү өнүгүп жатат. Ар бирибиз шаарыбызга аяр мамиле жасоого милдеттүүбүз. Анткени бул биздин шаар, анын келечегине жана өнүгүшүнө баардыгыбыз жооптуубуз. Биргеликте гана биз Бишкек шаарын мындан дагы көрктүү, жашыл, ыңгайлуу жана коопсуз шаар кыла алабыз. Туулган күнүң менен Борбор калаам. Айжан Омолдошова, Тимур Сыдгалиев, Ала Тоо 24.